5 каналдын түз эфиринде аймактар берүүсү башталууда. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзат Иманова. Бүгүн биздин студияда конокто Токмок шаарынын мэринин биринчи орун басары Аралбаев Жаныбек Асангазиевич келип отурат. Биз Жаныбек байке менен биргеликте алдыдагы 40 минутта Токмок шаарындагы пландар, азыркы аткарылып жаткан иштер жана келечектеги максаттар жөнүндө талкуу кылмакчыбыз. Студиядагы түз номерлары адаттагыдай эле кызматта, урматтуу көрөрмандар. 0312 59 20 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 1020. Эгерде ушул шаардын жашоочулары бизди көрүп жаткан болсо, биз түз эфирде сиздердин суроолорду кабыл алганга даярбыз. Анда эмесе Жаныбек Асангазиевич, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Биздин студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Мен азыр жаңы эле айтып кеткендей, биз алда 40 мүнөттө ушул жалпысынан эле Токмок шаары жөнүндө маек кылалык деп сизди студияга чакырып отурабыз. Анан башында эми ушул Токмок шаары жөнүндө кыскача жалпы маалымат уксак туура болот деп отурам. Акыркы маалыматтарга таянсак, шаарда 62 000 жашоочу экен. Азыр деле ушундайбы, халктын саны көбөйдүбү, аянты кандай дегеле учкай маалымат издеп. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Токмок шаары бул биздин облустагы областтык деңгээлдеги шаар болуп эсептелет. Сиз айткандай 61 000 эмес, бүгүнкү күндө 71 443 адам жашайт. Анын ичинен кыргыздар бир 36 500 киши, калганы бөлөк улуттардан өкүлдөрү болот да. Токмок шаары 40тан ашуун көп улуттуу калктын жайгашкан. Кыскача айта кетсем, Токмок шаарында 16 мектебибиз бар, 6 бала бакчабыз бар. Ошондой эле бизде көп кабаттуу үйлөр көп. Булар 165 үй бар, жер тамдар 10 000ден ашуун бар да. Токмок шаары негизи бул өнөр жайлуу шаар деп эсептелет да. Мурда Бишкек жана Ош шаарларынан кийинки эле өнөр жай боюнча 3-орунда деп турат эле. Азыр деле ушул көрсөткүчтү кармап турабы? Азыркы күндө бул эгерде көрсөткүчтөрдү алсак, шаарда 2020-жылы өзүбүз билгендей пандемия убагында көп заводдор, фабрикалар токтоп калган. Азыркы тапта 2021-жылга салыштырсак, баягы өндүрүлгөн көлөмү, товарлардын көлөмүчү 7 миллиард 582 000 сомго туура келди да. Бул 2020-жылга караганда 150% көбүрөөк темп өсүш болду. 1,5 миллиард сомго көбүрөөк өстүрүлгөн. Бизде ири заводдор бар. Бул айта кетсек, Интерглаз заводу, Молпродукт, Юатекс, Чуйглаз, Токмок Булз, железобетон заводдору бар. Бул жерде биздин калкыбыздын 10 000ге чукул адамы бул заводдордо эмгектенет. Азыркы убакта 2022-жылы кыскача токтолуп жатсам, 2021-жылы биз сентябрь айында кызматка дайындалдык. Шаарыбыздын башчысы мэри болуп Самаев Урмат Оозбекович дайындалгандан кийин чогуу бир иш баштаганбыз. 2021-жылдын белгиленген пландарын баягы биз бүтүргөнгө туура келди да. Аны кыскача айта кетсек, пландарыбызды налог баягы түшүрүү боюнча жергиликтүү налогду 100дөн ашык пайызга аткардык. То есть бардыгын аткарганбыз да. Ал бюджет маселесичи, мисалы өткөн жылы бюджетиңиздер кандай эле жана быйыл бюджетти кандай бекиттиңиздер? Өткөн жылы бюджет 185 миллион 600 000 сом болчу. Быйылкы жылы болсо биз заводдор иштеп, көп кичи чакан ишканалар иштей баштады. Ошондой эле азыр бардык жергиликте подоходный налог дегенибиз өзүбүздүн шаарыбызга түшкөндүгүнө байланыштуу жергиликтүү кеңештен карап 213 миллионго карадык да. Бул шаардын өсүшүнө биз ошол жергиликтүү салыкты толтурабыз деп ошол бул суммага келгенбиз.
муну иштейбиз да биз, толтурабыз. Жакшы. Анан эми өнөр жай деп кетпедикпи? Биз билгендей, чындыгында эле кезинде бул токмок түркүрөп турган бир өнөр жайдын бир абдан бай очогу эле да. Азыр көптүр ишканалар иштеп жатат, бирок ошол эле маалда иштебей токтоп тургандагы биздин маалымат боюнча өндүрүштөр көп, Ошол кезинде токтоп калган бир ишканаларды кайра жандандыруу боюнча кандай аракеттерди көрүп жатасыздар? Ооба, жакшы суроо бердиңиз. Ооба, бизде токтоп турган көп ишканалар бар болчу, бирок азыркы күндө бир кичине ишканасы болсо да, бир бөлүгү болсо дагы азыр жандандыра баштады да. Бул биз инвесторлорду тартуу боюнча көп жумуштарды кылгандан кесепетинен болуп атат. Мисалы токтоло кетсек, 21 чакан ишкана, ошол эле заводдун базасында 21 чакан ишканалар иштей баштады азыркы күндө. Анан дагы бир нерсени былтыркы жылкы боюнча айта кетсек, сентябрь айында келгенден баштап шаарыбыздын мэри Урмат Оозбекович баш болуп, биз баягы жергиликтүү бюджетке карап отурбай, мэрибиз спонсорлук инвесторлор тартуу боюнча көп жумуштарды кылды да. Анын ичинен айта кетсек, учурдан пайдаланып 1 километр жолду өзүбүздүн тургунубуз, Токмок шаарынын тургуну Валер Рахымовдун үй бүлөсү 8,5 миллион сомго 1 километр жол салып берди. Бул Өзбекский көчөсүн башынан баштап аягынан баягы Заманбапка тиешелүү неме үйлөрдү салып берди, жерди салып берди да. Андан башка дагы бизде комбинат коммунальных предприятий деген бар ишкана. Бул ишканага 1,5 миллион 800 миң сомго өзүңүздөр билгендей, азыр ал жерде автобускаларды керек болот. Бизде автобускалар эскирген, ошого карабастан 1 миллион 800 миң сомго жаңы автобуска алып келип, азыркы күндө бардык жумуштарды аткарып, аябай керекке жарып атат да. Ошол убагында деги эле акыркы маалда деле сиздердин ошо Токмок шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдө жашаган жашоочулардан да мындай нааразычылыктар айтылып калчу эле да. Ошол эле үйлөрдүн жылуулук берилишине начар берилет, жана кечирээк берилет деп, жана таза суу көйгөйү дагы бизде күч деп айтылып калгандарын угуп калчу элек да. Ошол негизи эле шаардагы мындай инфраструктура боюнча да бир маалымат бере кетсеңиз, ушундай көйгөйлөр барбы чындыгында? Мындай көйгөйлөр бар болчу. Чынын айтканда, мына таза суу боюнча айта кетсек, таза суу боюнча биз Европейский банк реконструкция развития менен иш жүргүзүп, 3 этаптан турган иш жүргүзүлгөн. Биринчи этабында баягы керектелүүчү 10 машина алынган. Андан тышкары азыркы күндө 18 көчө жаңы суу түтүктөрүн алмаштырылып атат. Суу түтүктөрү болот, ошол жана канализациясы бардыгы алмаштырып турган кези да. Мына азыр күн кичине эме болгондо байланыштуу, жакын күндөрү уже Кудайым буйруса баштайбыз бул ишти дагы. Анан бул таза суу боюнча, жылуулук боюнча азыр бизде 2 ишканабыз бар. Бул теплосеть, ана жылуулук деген ишканабыз. Көбүнчөсү теплосеть ишканасы көп кабаттуу үйлөрдү жылуулук менен камсыз кылат. Жылуулук ишканасы болсо жер тамдарды жылуулук менен камсыз кылат да. Азыркы тапта андай бир көйгөйлүү элибизден маселе жок. Жылуулук менен эч кандай маселеси жок да. Жакшы, рахмат Жаныбек мырза. Бизде азыр кыска жарнамалык тыныгыбыз бар экен. Биз маегибизди ошол жарнамадан улантсак.
5 каналдын түз эфиринде аймактар берүүсү уламчы жатат. Бүгүн биздин студияда конокто Токмок шаарынын мэринин 1-орун басары Аралбаев Жаныбек Асанғазиевич келип отурат. Эгерде ушул Токмок шаарынын тургундары бизди көрүп жаткан болсо, сурооңуздар бар болсо, анда бизге түз эфирде байланышка чыга аласыздар. 0312 59 27 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Жаныбек мырза, ушул жаңы эле жарнамага чейин көп кабаттуу үйлөр жөнүндө сөз болуп кетпеди. Анан дагы бир ушул Токмок шаарынын биз билгенден бир орчундуу чоң көйгөйлөрүнүн бири ушул географиялык жайгашуусунан уламбы, бир мындай саздак жердин үстүндө жайгашкан деп айтылат го. Анан нымдуулуктан жапа чегип келишет деп айтылат. Негизи эле ушул дренаждык системалар жана ушул саздак жерлер боюнча бир кандай азыр абал кандай? Мындай көйгөй барбы дагы эле же жокпу? Эгер жок болсо эмне кылып чечтиңиздер? Ооба, туура айтасыз. Бул баягы орусча айтканда КДС деп биз белгилеп жүрөбүз. КДС боюнча мына быйылкы жылы эң негизги бир маселелер болуп, ушул КДСтен жер астындагы сууларды менен баягы күрөшүү да. Ачык бир КДСыбыз бар эле. Бул эме көчөсүндө, Ибраимов көчөсүндө. Бул Ибраимов көчөсүндө КДСти көп жылдан бери ачык турганда, быйыл азыр 19 миллион сомго ошону жаап, заманбап үстүнө сейил бак куралы деп жатабыз да. Бирден бир эме КДС боюнча. Андан башка КДС боюнча азыркы күндө андай деле маселе жок. Азыркы күндөчү ал жагы жакшы эле жумуштар жүрүп атат. Анан дагы бир суроо берим келип жатат. Негизи Токмок шаары мындай борбордон өтө алыс эмес жайгашкан. Анан айтылуу бурана бар, Гегети өрөөнү бар, ошол эле Гегети шар катмасы бар. Айтайын дегеним, мындай туризмди өнүктүрүүгө өтө бир ыңгайлуу шарттар бар да бул шаардачы. Ушул жаатта азыркы учурда кандай аракеттер көрүлүп жатат ушул Токмок шаарынын мэриясы тарабынан? Жана кандай жетишкендиктериңиздер барбы? Туризм тарабынан бизде сиз айткандай чынында Буранага, ошол эле Кегети шаркыратмасына, Шамшы ущельясына бар кандай болсо дагы Токмок аркылуу өтөт да. Анан биз аларга конокторго биринчиден келгенде ошол эле конок үйлөрүбүздү, ошол эле баягы сый мамилебизди, өзүбүздүн дагы көп жерлер эмелерибиз бар. Өзүбүздүн Бурана боюнча бизде дагы Токмок шаарында музейибиз бар. Ошол жакка кирип адамдар былтыркы жылы 20 миңге жакын адам кирди да бул музейибизге. Ал жагынан жумуштар жүрүп атат. Бизге болсо WhatsApp номеруна суроо келип калган экен. Жаныбек мырза, ошондон окуп берсем, саламатсыздарбы дейт. Токмок базарынын ичи качан иретке келтирилет? Кече күнү мисалы базар кыдырыш үчүн балчык болгондуктан резинка өтүк менен жүрүш керек болду. Базар тегереги, көчөлөр абдан тар, унаа токтогонго орун жок дейт. Бирок Жаныбек мырза, бул көрөрмандын суроосуна чейин бизде түз эфирге телефон чалып келип калган экен. Ошону кабыл алып койсок, Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Токмоктун базарынан бир нормальный көчө, центральный жолго чыккандай бир жолу болобу же болбойбу? Ошол суроону айтып коюңузчу. Зампиретке. Жакшы, сурооңуз үчүн чоң рахмат, урматтуу көрөрман. Буга чейинки көрөрманыбыздын эле суроосундай экен. Ооба. Чоң рахмат сурооңузга. Ооба, чынында базардын тегерек чети азыркы күндө көп өзгөрүштөргө дуушар болуп жатат. Мына өйдө айтып кеткендей, урматтуу Озбекович канча жылдан бери мына ошол өзү жердин тургуну болуп, бул маселелерди депутат болуп жүргөндө да көтөргөн. Азыркы күндө, азыркы тапта биз базардын тегерегиндеги остановка деп баягы айтып койсок болот, токтотуучу аялдамада, чоң аялдаманы ошол жерге 18 миллион сомго курал деп жатабыз да. Биринчи очерет ошол жерге келген коноктор, ошол жерге келген базарга келген сатып алуучулар,
автобустарыбыз ошол жерге баягы ирети менен токтоп, ирети менен кирип чыгып, баягы тоскоолдуктар болбойт да. Ошо тоскоолдуктарды биз жеңгенден кийин өзүбүз билгендей базар баягы Абиес жолго жакыныраак жайгашкан. Ал жерден бул жактагы жолдордогу машина ыстер азаят деп ойлойм да. Анан кийин шаардан чыгып кеткенге, шаардын ичине киргенге бул ыңгайлуу болуш керек да. Жакшы. Анан дагы бир мындай бир чоң бир маанилүү маселе өзгөчө шаарлардын ичинде бул коопсуздук маселеси эмеспи? Ошол коопсуздук боюнча да бир жалпы маалымат айта кетсеңиз, негизде азыр учурда Токмок шаары бир коопсуз шаарбы? Ооба. Токмок шаар боюнча коопсуздук шаар деп мына Бишкек шаарындай болду беле. Бизде долбоор бар да, ошол долбоордун алкагында биз Дунларов, Ибраимов, Шамшы, Дубовицкий көчөлөрү бар. Ошол жерге көчөлөрдүн баягы эле камераларды, көчө жарыктарын орнотууга 2 миллион сомдой бюджеттен короттук. Андан тышкары учурда азыркы күндө кире элек, бирок кирет уже бул 1-2 айдын тегерегинде кирет. Бирок андан башка дагы биз 3,5 миллион сомдун тегерегинде спонсорлордун көмөктөшү менен баягы чырактарды, бул күндүн энергиясы менен алган чырактарды биз койдук. Бул жүздөн ашык. Бир телефон чалып келип калыптыр, Жаныбек мырза. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп жатабыз сизди. Мен Мореки Токмок шаары деген азыркы 5-каналга кайрылайын дедим эле. Биздин Мореки Токмоктун базары беспредел. Эч ким карабайт. Маршруттар токтой турган жерге таксилер токтойт. Таптакыр беспорядок. Анастас келген Мореки эски автовокзал менен жол маршрутка өтөлү десек такыр эме коп койгон, зебра коп койгон. Ал жерден коп койбойт. Мына өткөндө менин пакетимди уруп кетти. Биз ойлогонбуз 2 киши болгондон кийин токтойтсек, вообще маршрут токтой турган жерге такси турат дагы маршруттар алысыраак болот. Вообще Мореки Токмокту беспредел. Билбейм чоңдорду кандай карайт. Еще дагы маршруттагы таксилер болсо, кайсы жер болсо терет мелетет, переулоктон келатса ошол экини күтөт дагы. Биз болсо шашылыш жерден өтүп бараткан кишибизге токтоп, ийсе кетип койгон мөрдөн токтоп койчу. Кайынсиңдим кетип бараптыр, чөт элек деп остановкадан токтойм дейт. Ана биз деген пенсионербиз, мына кебетебиз келишип турат. 10 сом берсек, книжкаңды көргөзсөбүз. Көргөзсөк, тимеле ток эш түшүп, аркабыздан түшүп, эшигин жапканча тимеле жүрөт да шофёрлор. Беспредел, могу Токмок вообще беспредел. Сына чоңдор каякта карайт, мен ушуну түшүнбөйм. Мен өзүм Токмоктун тургуну боломун, өзүм пенсионер боломун. Кандай айла табыш керек? Ушу автовокзалга өтүп, автовокзалдан бери өтүш биз үчүн аябай кыйын. Базардын тегереги невозможно. Чоң рахмат, урматтуу эжеке. Биз сиздин сурооңузду уктук. Жаныбек мырза, чындыгында эле Бишкек шаарында ош базары абдан көйгөйлүү бир маселе болсо, сиздерде Ооба, азыр жанагы жогоруда айтып кеткендей, базар боюнча жанагы 18 миллионга деп айтпадымбы? Андан тышкары дагы базардын тегерегинде баягы соода кылгандарды бир иретке келтирүү иштери жүрүп жатат азыркы күндө. Ичин баягы катар менен баягы соодалар болот да, бизде эми чынын айтканда муниципалдык базар болуп эсептелет. Бул муниципалдык базар эмес, бул базар жеке менчик базар болуп эсептелет да. Андан кийин аларга адамдарды биз баягы биягын кыл, муну кыл деп обязать албайбыз. Суранып, жумуштарды өзүбүздүн мэрия тарабынан кылынчу жумуштардын баарын кылып атабыз. Ал эми автовокзал боюнча чынында жараныбыз туура айтты. Бул өтүш азыркы күндө баздардан бул бир бетке өтүш кичине кыйынчылыктарды душар болуп жатат. Бирок азыркы күндө биз подземный переходду ошону толугу менен тазалап чыктык. Бул дагы жакынкы күндөрү 1-2 айдын ичинде ишке киргизилет. Ошол эле подземный переходубузду ишке киргизебиз.
Жакшы, кайра эле ушундай эми бул дагы бир коопсуздук болуп атпайбы? Ушундай бир көрөрманыбыз жазып жатат. Саламатсыздарбы дейт. Токмок базарынын тегереги качан тартипке келет, же баса албайсың, же машина кое албайсың. Азыр айтылып жатат, жумуштар жүрүп жатат деп, ошондо мөөнөттөрү боюнча да айтып кетсинчи дейт көрөрманыбыз. Мөөнөттөрү боюнча азыркы күндө эми биз мэрия тарабынан баягы тиешелүү тендерлер жарыяланган. Буйруса бир 3 ай 4 айдын ичинде баардык толугу менен бүтүрөбүз деп ойлойм да. Анткени аябай чоң затрат, аябай бюджетке затрат келет. Бирок ошого карабастан биз бул баштаган ишти 10 жылдан бери эч ким кылбай жаткан ишти биз аягына чыгабыз муну. Аны убадамды берет. Жакшы, дагы бир көрөрманыбыз жазып жатат. Саламатсыздарбы дейт. Базардагы санэбдем станция күндө акчасын алат дагы фруктуңду да алат деп жазган окшойт. Көрөрман кичине түшүнүксүз болуп калыптыр. 50-80 сомго чейин алышат күндө. Алганга укугу барбы? Базардын рекети эле болуп калышты, айтып коюңузчу дейт. Чогулуп алып мэрияга да бардык, бирок кире албай койдук. Силерге негизи кириш кыйын деген көрөрманыбыз жазып жатат. Жанек мырза, бул көрөрмандын суроосун бизге телефон чалып келип калган экен. Аны кабыл алып туруп бирдей жооп берип койсок экөөнө. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Атым Арген болот, Токмоктон чалып жатам. Биздин жетекчилерге бир сурообуз бар эле. Угуп жатабыз. Токмоктогу борборлук стадион ошонун тагдыры жөнүндө сурайын дейм. Азыркы убакытта ошо ремонттоо иштери жүрүп жатат, андан ремонт иштери мындан ары кандай жүрөт? Ошол жөнүндө билейин дегем. Өзүм жеңил атлетиканын футбол менен алектенген үчүн ошону сурайын дегем. Жакшы, чоң рахмат сиздин сурооңузга. Рахмат сурооңузга. Ооба, чынында спорт боюнча бизде көп көңүл бурулуп атат. Бизде мына жакында эле спортко көп аябай спонсорлук көңүл буруп атабыз. Бул мына бизде өзүңүздөр билгендей Азиянын чемпиону Үсөнэлиев инибиз бар. Андан тышкары эле мына жакында кече мурда күнү бокс боюнча Азия чемпиону болуп дагы Алмаз инибиз жеңип келди. Мына бул мындай айтмакчымын да, сиздин сурооңузга азыркы спорт аянтчасы чоң стадионубуз барып көрсөңүздөр болот. Жарык менен камсыздалган, дорожкасы салынган, азыркы күндө тендер жарыяланган. Күн ачылса уже тегерегин баягы чуркоого биз асфальттап шарт түзүп беребиз. Ал эми полосу боюнча баягы искусственный газон дейбиз. Бүгүн эле министерство спорт культурадан келип кетишти. Адамдары алар менен чогуу мэрибиз барып, спорт аянтыбызды көрүп, алар дагы убадасын берди. Буйруса жакынкы арада бул дагы ишке ашат деп ойлойм. Жакшы жаңылык экен. Жанек мырза, бизде кайрадан кыска жарнамалык тыныуунун маалы келип калыптыр. Биз маегиси жарнамадан улантабыз.
5 каналдын түз эфинде аймактар берүүсү уланып жатат. Бүгүн биздин студияда конокто Токмок шаарынын мэринин биринчи орун басары Аралбаев Жаныбек Асангазиевич келип отурат. Телефон номерларыбызды дагы бир жолу эскертип кетейин. 0312 59 27 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 1020. Жаныбек мырза, ушул жарнамага чейин бир көрөрмөнүбүздүн суроосу калып калган эле. Базарда иштеген адам окшойт. Санэпидемстанциянын жыйган тыйыны боюнча сурап жаткан, э? Ооба, эгерде андай маселе боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө чара колдонобуз. Эгерде мага келсеңиз, мен эртең менен өзүм кабыл алам и бул маселени баягы правоохранительный органдар менен биргеликте чечебиз. Мындайга жол бербейбиз. Жакшы, WhatsApp номерине дагы көптөгөн суроолор келип жатат, ошолорду окуганга аракет кылсам. Саламатсыздарбы дейт. Шаар башкармалыгында жакынкы планда Токмок шаарынын ичинде жүргүнчүлөр үчүн чоң автобустарды жүргүзүү каралганбы деген суроо менен кайрылган экен. Чоң автобустарды жүргүзүү боюнча азыр бизде өзүңүздөр билгендей КАМАЗ ишканасы автобус курабыз деп автобус чогултуучу заводду башташкан. Азыркы күндө сүйлөшүүлөр баягы мамлекеттик деңгээлде болуп жатат. Биздин зданиябызды, то есть Токмоктун жеринде жайгашкан зданияда автобустар чыкканы турат. Алар келген представительдери шаарга эгер жүрүп автобус чыга баштаса, анда көмөктөшүп автобустарды беребиз деген убадасын беришкен да. Эгерде берип кала турган болсо, анда биз карайбыз ал маселени. Бирок азыркы күндө андай маселе боло элек. Жакшы. Ал эми мисалы ушул эле борбор калабызды алсак, бизде ошол эле мектептер жетишпейт, бала бакчалар жетишпейт эмеспи? Сиздерде ушундай объектилер боюнча көйгөй жокпу? Бирок Жаныбек мырза, кечирим сурайм, дагы бир көрөрмөнүбүз чалып калган экен. Бул көрөрмөнүбүздүн суроосун алып, андан кийин жооп берелик. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп жатабыз, Могу Токмоктун эми карап отурдук эле ошо азыр 5 каналдан Токмоктун тиги почта новостройкасында турабыз биз. Ошол новостройкада эле эч бир каралбайт, көчөлөр деле жасалбайт. Бардыгы эле бир көйгөйүбүз ошо мусор эчтеке коюлбайт. Мусорубузду ар кайсы жерге төгөбүз. Төкпөсөк тиги эшигибиз алдына мүшөктөп жыйнап койдук. Ошол жагын деле карап берсеңиздер. Чоң рахмат, урматтуу көрөрмөн, сурооңуздарга. Рахмат сурооңузга. Ооба, чынында бул мусор чыгаруу көйгөйлүү бир маселелердин бири да. Анан азыркы убакта баягы мэрибиздин буйругу менен өйдөдө айтып кеттим, комбинат коммунальных предприятий деген баягы Зеленкозу, Токмок тазалыгы бардыгы биригип бир организацияда турган экен да. Биз ошонун ичинен азыркы күндө Токмок тазалык деп жаңы ишкана мына ачтык. Ал ишканабыз 1 апрелден баштап өзүнүн жумушун аткара баштайт. Бул ишканада азыркы күндө ишканада иштеген адамдардын дагы айлыгын жакшыртуу максатында и ар бир жерден ошол эле жараныбыз айтып кеткендей мусорный бактар болобу жакын жерлерге коюп, мындай айтканда ошол эле новостройка, ошол эле жерлердин баарына коебуз и муну алып чыган таза болот, ага убада берем. Ал эми негизи эле ушу Токмокто учурда жалпы жөнүнөн канча жаңы конуштар бар? Аларга жана кандай? Токмок жаңы конуш эми ошол бизде новостройка деп эле бир жаңы конуш эмес, бул эми новостройка деп аталып калган, бирок бул уже 10 жыл болуп калган конуш да. 10 жылдан да ашып калган. Бул жерде документтери бар конуш. Жок, бул шаарга бекитилген, шаардын ар бир үйүндө кызыл китеби бар, өзүнүн документациясы бар. Конуш бул жерде биз Асафа фонду менен 250 кишиге ылайык школа салынган.
Андан тышкары деле ошол жерде спорт аянтчасы бар, көчөлөрүн жасап атабыз, жарыктарды ал жерге берилген, азыр жакта андай маселе жок да. Жана мен суроомдагы жоопсуз калып калган эле ошол мектептер, бала бакчалар боюнча ошол жашоочуларга жетиштүүбү учурда? Жашоочуларга азыр саны өскөн сайын мына жакында элди каттоо эме иштерибиз турат. Бул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин буйругу менен, жарлыгы менен биз жумуш жүргүзгөнү жатабыз. Ошондо санын да алабыз, токмоктун нак санын. Бирок азыркы күндө бала бакча аз болгондугуна байланыштуу биз бала бакчаны мына микрорайон, биз микрорайонубуз бар, 1-3 микрорайон бар. Ошол жерге дан азыкта бир чоң бала бакчаны жакынкы күндөрү ачканы турабыз. Бул дагы бир эме жакшы бир жаңылык болот го деп ойлойм да. Андан башка дагы сейилдөө парктары жөнүндө айта кетсем, сейилдөө парктары боюнча мына интернетибизде Токмок шаарында көп чыгып атат. Бизде бир 28 гектар бая бош жер бар эле да. Бул бош жер Министерство оборонанын жери эле. Ошого мэрибиз Урмат Оозбекович сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Министерство обороны бизге азыр кат жөнөткөн, ошол жерди бизге өткөрүп берүү боюнча. Жакынкы күндөрү өткөрүп беришсе, биз ал жерге бул Орто Азияда жок деп дагы бир мактанып кетсек болот, бир заманбап парк салабыз деп ойлоп атабыз. Бул жерде баягы футбольный полосу болот, баскетбольный болот, теннисный корту болот. Эле салганга эң чоң бир парк салынат да. Анын айта кетейин, анын демөөрчүлөрү бир $2 миллион тегерегинде салынып жатат. Бул да абдан жакшы жаңылык экен, Жаныбек мырза. WhatsApp номеруна келген суроолорго көңүл бурсам, саламатсыздарбы дейт. Слободская жана 8 март көчөлөрү качан оңдолот деп көрөрманыбыз жазып атат. Слободская 8 март көчөлөрү бул бюджетке, быйылкы жылы бюджетке камтылган, бирок бул жакта азыркы күндө баягы суу түтүктөрүн айтпадымбы, алмаштырып жатабыз депчи. Анан ошого байланыштуу бул кичине жумуштары токтоп турат да. Анткени ал суу астында түтүктөрүн, канализацияларды оңдоп бүтмөйүнчө жолду оңдоп коюу кичине кажети жок да. Бул алмаштыргандан кийин эле ал жакты жасайбыз. Дагы бир көрөрманыбыз жазып жатат, Темирбек экен аты. Жер участоктор качан берилет? Биз кезекке турдук элек, мэрияга барсак берилет деп эле жатат, бирок жыйынтык жок дейт. Ооба, рахмат сурооңузга. Жер участоктор боюнча бизге 2000ден ашуун адамыбыз баягы жер участокторун сурап турган кези, анан азыркы учурда трансформация деп президентибиз баягы элибизди карап трансформацияга жардам бергиле дегенде, ошондо азыркы күндө 16 гектар жерди трансформацияга бердик. Азыркы тапта область башкармалыгы, биздин губернаторубуз, президенттин өкүлү Эркизат Тынбаевич менен дагы колдоого алынып, бул ишке ашырылып атат. Эгер өкмөттөн чыгып келе турган болсо эле берип баштайбыз аны. Ошол сыяктуу дагы бир суроо бар экен. Микрорайондун үстүндө бош жер бар дейт. Ошол жерге кошумча этаждарды салып, инвесторлорду таап, кошумча базар салыш керек. Бул базар боюнча кайрылып тур. Себеби эски базар толуп кетти, ошондуктан да тыгын көп болуп жатат дейт. Ооба, микрорайондун үстүндө өзүбүз билгендей бизде 1-чи анан 3-чү микрорайон деген болгон. 2-чи микрорайону баягы советтер убагында салынбай калган. 2-чи микрорайонду биз ал жерде көп кабаттуу үйлөрдү салсак деген оюбуз бар. Ошондуктан эми ал жакта базар салуунун кажети жок деп ойлойм. Ал жерге көп кабаттуу үйлөр же болбосо баягы ишкерлер келсе жерибизди бергенге дайынбыз. Бизде телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Суроо берсе болобу? Ооба, түз эфирдесиз, угуп жатабыз. Менин атым Анвар болот. Суроо мындай эле да, 2 суроом бар эле да.
Азыр эми көрүп атабыз, азыр могу Токмок жетекчилиги азыр могу власть эме тазалык боюнча кандай иштеп аткандарынчы, бирок дагы мындан да кандай жакшы, мындан да жакшыланганга, мусорларды азайтканга кандай бир проекттер барбы? Анан экинчи маселе, вопросум могу Ленина көчөсүндө жаңга карабай эле бир демет атышат го, каскылап бирдемкелерди казып атышат. Ошо эмне бирдемке болгон табы. Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Рахмат сурооңузга. Биринчи сурооңузга жогоруда жооп берип кеттим. Дагы бир сыра жооп берип коеюн. Азыркы аптада мэрибиздин буйругу менен Токмок тазалык жаңы ишканасын ачып атабыз. Бул жерде баягы техникалардын баарын жаңыланууга, техникалардын баарын эскилерин оңдоп түзөп жумушка чыгарууга элдердин шартын түзүп берип, анан Токмокту мусорларын баягы убак-убагында чыгарып көйгөйлүү маселелерин чечебиз да. Анан экинчи айтканыңыз боюнча, ооба, азыркы күндө 2 күн болуп калды Ленин көчөсүндө казуу иштери. Бул казуу иштери биз пешеход тротуарга баягы жарыктандыруу столбуларын орнотконду жатабыз. Бул дагы бюджеттен бир сом алынбай, демөөрчүлөрдүн жардамы менен орнотулган жатат. Норуз майрамына чейин Кудайым буйруса, муну ишке ашырабыз. Дагы бир суроо, Жаныбек мырза, саламатсыздарбы дейт. Токмоктун көчөлөрүндөгү стихийный торговля кылгандарды качан жок кыласыңар? Көмүр, бензин, азык-түлүк саткандар, жол жектеги тандырлардын көбөйгөнү, ар кайсы баннер рекламалары жолдорду тосуп, абдан бир башаламандык кылып жатат. Иши кылса Токмок дегенде көчөдө бензин, көмүр саткандар менен эле элестеткендей болуп калды деген. Бул боюнча биз азыр жаңы чоң-чоң мындай айтсак иштерди жүргүзүп атабыз. Демонтаждоо деп, ошол эле тандыр уруксатсыз соода кылгандарды, бензиндерди милиция кызматкерлери менен бирликте азыр баягы жумуштар жүрүп жатат. Ошондой эле демонтаждоо дегенде алып, баягы айып пул болсо, айып пулун тиешелүү кызматкерлер өзлөрүнүн жумуштары менен биргеликте биздин мэрия кызматкерлери менен жумуштар жүрүп жатат. Муну дагы аягына чыгарабыз. Маселе болбойт. Жакшы, Жаныбек мырза, ошо WhatsApp номуруна абдан көп суроолор келип жатат да, ошолордун көбү ошо мэр жетекчилигине биз кантип кайрылсак болот, кайсы күндөрү кабыл алышат көйгөйлөр менен деген суроо. Мэр жетекчилигине мэрибиз Урмат Озбекович 4-күнү кабыл алат бардык граждандарды. Андан бөлөк күндөрү бизде эки бирөө экономический вопрос менен, бирөө соц тармактагы вопрос менен орун басарлар бар. Бизге келсеңиздер, биз кабыл алабыз. Мэрибиз деле баягы 4-күнү кабыл алам деп эле ошол күнү күтө бербей эле, маселе болсо, орчундуу маселе болсо, келсеңиздер, ал киши кабыл алат. Ар дайым дайын. Жакшы, бир нече көрөрманыбыз ыраазычылык билдирелик деп да кайрылышкан экен. Саламатсыздарбы дейт. Сиздердин командаңызга чоң ыраазычылык. Сиздер келгенден бери Токмок гүлдөп, тазаланып жатат, ишиңерге ийгилик дейт. Бирок мындан башка дагы көптөгөн суроолор болуп жатат. Жаныбек мырза, бирок тилекке каршы бизге берилген убакыттагы аягына келип калды. Эгер уруксат берсеңиз, эфирден кийин сиздерге бул суроолордун баарын жөнөтүп коеюн. Биздин көрөрмандарыбыз дагы жоопсуз калбасын. Ушуну менен Жаныбек мырза, бизге берилген убакыт аягына келип калды. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Атайын убактыңыздарды бөлүп, биздин студияга келип, биздин жана көрөрмандардын суроолоруна жооп бергениңиздерге чоң ыраазычылык. Бул аймактар берүүсү болду. Бүгүн биздин студияда конокто Токмок шаарынын мэринин 1-орун басары Аралбаев Жанбек Асангазиевич болду. Программаны мен Гүлзат Иманова алып бардым. Кийинки берүүбүзгө чейин сак саламатта туруңуздар.